Саламатсыздарбы, биздин Айжекайым подкастынын көрүүчүлөрү. Сиздер менен кайрадан биз Аида Абдирасулова жана жанымда психолог, интим гимнастика тренери Асель Шербекова. Кош келиптирсиз. Assalamu Assalamu алейкум. alaikum. Алейкум салам, ассалейм. Биздин азыркы учурда актуал болуп жаткан тема төрөт темасы. Төрөттөн кийин аялдар кантип калыбына келет? Көбүнчө столб кетишет, запор болушат, геморрой болушат. Төрөттөн кийинки калыбына келүү негизинен. Азыркы учурда төрөттөн кийин айымдардын жатыны ылдыйлап кетип жатат да. Төрөттөн кийин деле эмес, төрөйүн деп жатканда дагы врачтар айтышат экен, жатының ылдыйлап калыптыр, опушение матки бар сенде деп. Ошол учурда эмне кылыш керек? Же төрөткө чейин даярданыш керек болчу, же төрөткө чейин кандай эмне кылыш керек? Ошо опушение матки болбош үчүн. Негизи азыркы учурда айымдардын 90%-ында боюнда барында угроза бар. Себеби бул буга чейинки кыймылдын жоктугу жана бул боюнда болгонго чейин булчуңдардын алсыздыгы. Мисалы, ал булчуңдар эмне үчүн алсыз? Эмне үчүн азыркы учурда ошол боюнча мындай ойлонушпайт деп ойлоном да. Себеби биз Назикайым борборунда бизде атайын төрөткө даярдоо үчүн бизде курсубуз бар. Ошол курсубузда өтө мындай талап кылгандар көп, бирок биз аны мындай иштешейин десек, көпчүлүгүндө угроза бар. 90%-дан ашыгында угроза бар. Ошон үчүн биз көбүнчө ошол тарапта ойлонобуз. Мисалы, илгерки учурларда андай анчалык көп угроза болушкан эмес. Себеби ал кезде кыймыл болгон. Көп кыймыл болгондо булчуңдарда кан айлануу болуп турат. Ушундай сыяктуу оорулар көп мындай учурабайт. Азыр болсо өтө мындай бир өтө көп запор өтө көп жатындын ылдый болгону. Өзү булчуңдар бош болсо, анан боюнда болот, боюнда болгондон кийин жатындын алсыздыгынан ал баланы көтөрө албайт. Булчуңдар баланы көтөрө албайт. Анан угроза болуп башташат. Угроза болгондо ылдыйга басым болуп атпайбы? Баланын үстүн көргөн баары ылдыйга басым болот. Басым болгон учурда алдыңкы булчуңдарда кан айлануу жакшы болбой, алардын сапаты жок болот да. Анан сапасыз булчуң болгондон кийин ал автоматтуу түрдө разрыв болот. Анан бизге качан разрыв болгондон кийин геморрой болуп таптакыр болбой калгандан кийин гана кыздар кайрылышат. Негизи бизде ушундай экен да, айымдар көбүнчө ушундай эмне кылышпайт экен, өздөрүнө кам көрбөйт. Көбүнчө биз балдарыбыз жана күйөөбүз же болбосо андан көрө өзүмө жумшаган акчамды мен өзүм ансыз деле жашап атам, башка бир нерсени бүтүп алсам деп эле өздөрүнөн аябай олтуруп, анан аягында таптакыр болбой калганда же болбосо таптакыр мындай жашоого мүмкүн болбой калган учурларда анан жан талашып, же болбосо жолдоштору мындай учурда жолдоштору дагы башка аялдарды таба алат экен көбүнчө. Ошондой учурда анан айласыз болгон кезде көздөрү ачылып, анан өздөрүнө кам көрүп башташат, кеч болуп калып атат да. Разрыв болгон жерде интим гимнастика менен эч качан сен бүтөй албайсың. Ал айрылып калды болду. Аны деген врачтар тиккенден кийин дагы айрылып калды, жиби деген чыгып кетти деген кыздар бизге өтө көп кайрылышат да. Кайрылган кыздардын көпчүлүгү меники разрыв болгон, ошол жерде тиккен, кийин анан кайра айрылып кетти, ошол жер бүтөлөбү интим гимнастикада деп беришет да. Ал айрылып калган жер бүтөлбөйт. Биз ички булчуңдарга гимнастика жасай беребиз. Бирок ошону бүт барым алап бойго болгонго чейин жыныс булчуңдарга гимнастика жасап даярданууга чейин болуу керек. Демек, разрывдын алдын алуу үчүн интим гимнастика менен машык туруу керек, Интим гимнастика менен боюнда бар кезинде да машыкса болобу? Боюнда бар кезинде только угроза жок болсо. 3 айга чейин жасаганга болбойт. Анан угроза болсо жасаганга болбойт. Ооба. Эгерде угроза бар болсо, негизи интим гимнастика жасап баштаганда булчуңдардын баары бошойт. Андан кийин кайра калыбына келип, нормага келип баштайт. Ошол бошогон учурда көпчүлүк учурда боюнан түшүп калышы мүмкүн. Негизи сиз азыр айтып атпайсызбы, өтүшүп кетип, анан разрыв болгондон кийин келишет, алдын алышпайт депчи. Бирок азыр гинекологко барганда аябай көп акча сурашат. Кээ бирөө айтат, керексиз эле дарыларды жазып берди дейт. Ошондой болбоо үчүн эмне кылуу керек? Мындай интим гимнастика менен машыгыш керекпи же гинекологко барып дарыларын алып дарыланыш керекпи? Эмне кылганда алдын ала Мисалы,
разрыв болбоо үчүн, жеңил төрөт үчүн ошол сыяктуу нерселерге. Мисалы, разрывдын алдын алыш үчүн сөз интим гимнастика жасоо керек. Интим гимнастика деген алдыңкы жыныс булчуңдарга көнүгүү жасаганда, мисалы, биз бир органга кайра фитнес жасайбыз го. Мостик таштай албагандар, ийиле албагандар кечке машыга берген кезде аркага ийилип калат. Мисалы, бутун шпагатка отура албагандар, ал кечке чейин отуруп буттарын растяжка кылып чое берген кезде алар шпагатка отуруп калышат. Ошондой эле сыяктуу биз дагы аныкы булчуңдарыбызга кайра көнүгүү жасай бергенде булчуңдарыбыз чойлчак, резинка сыяктуу чойлчак болот да. Бул учурда деген аялдар деген төрөгөнгө дагы жеңил, жана ошол эле кезде кайра калыпка келүүгө дагы өтө жеңил, бат мындай калыпка келет. Демек интим гимнастикадан сырткары дагы спорт менен машык туруш керек, э? Йога, фитнес сыяктуу. Спорт менен машыгуу да өтө жакшы. Негизи боюнда байларга кандай йога, фитнес болот, э? Жеңил төрөт деген бизде негизи бар. Бул деген кадимки фитнес да. Фитнес дененин общий бүт баардык булчуңдарга иштейт. Түшүнүктүү. Демек биринчи айынан баштап эле боюнда бар кезинде катыша берсе. 3 айдан кийин катышкан жакшы. 3 айдан кийин катышышыбыз керек, э? Түшүнүктүү. Азыр жатын ылдыйлоосу деп жатабыз да, ошонун себептеринин бири запордо болушу мүмкүнбү? Ооба. Запордун жыйынтыгында интим гимнастика. Мисалы, катуу жөтөл, токтобогон жөтөл дагы, бул дагы жатын ылдый болуусуна себеп болот. Себеби адам жөтөлгөн кезде алдыңкы булчуңдардын баары ылдый көздөй түртүлөт. Анан запор болгондо дагы өтө катуу, көп күчөнүү, көп ыйынуу, бул жана оор буюм көтөргөн сыяктуу адамга ошондой күч келет. Запор болгон кыздарда дагы көбүнчө жатыны ылдый түшөт. Ошондуктан биз интим гимнастика жасоодо запордон арылтуучу көнүгүүлөрдү беребиз жана ошол эле кезде ичегинин микрофлорасын нормага келтирүүчү микроэлементтерди жана тамактанууларды өзүбүз түзүп беребиз. Биринчи запор менен иштеп, андан кийин плюс сиңирүүнү жакшыртып, андан кийин интим алдыңкы жыныс булчуңдарга плюс кошо көнүгүү жасап кетебиз. Ошол негизи боюнда бар кезде запор болгону канчалык коркунучтуу балага? Боюнда бар кезде негизинен клетчатка, мисалы, ас жегенден дагы көбүнчө запор болушат да. Көбүрөөк салаттардын түрүн көп жөө, ошол эле кезде майды жакшы пайдалануу, алардын баардыгы запордон негизи адам арылат. Ичеги өт менен иштеп коюу. Бизде деген ошол багыт менен иштейбиз. Тамактануунун туура эместигинен дагы көбүнчө запор келип чыгат. Интим гимнастикага жалаң эле төрөгөн айымдар келип катышса болобу же төрөбөгөн, кесарево сечение кылган айымдар да келип катышыбысы керекпи? Негизинен көбүнчө ойлошот, кесарево болгон кыздар бизде деген баары норма деп ойлошот да. Гормондор деген боюнда бар кезде, бул гормондор деген коллагенди жейт кадимкидей. Бала чаканга ылайыкташтырылып, булчуңдарда коллагендер бизде кадимки азаят да. Ал кесарево болобу, башка болобу, кандай болсо дагы ал төрөдү да. Ал төрөбөгөн аял менен төрөгөн аялдын алдыңкы жыныс кын менен төрөгөн айырмасы жок. Алардын да булчуңдары алсыздайт. Ошол эле кезде кесарево болгондор тескерисинче алдыңкы сырткы булчуңдары, жатынга чейинки булчуңдары кесилгенден кийин алтырап, тескерисинче кесарево болгондор канайлануу төрөгөн айымдарга караганда дагы начарлайт да. Себеби өзүңүздөр да ойлосоңуздар, мисалы, мындай тиилген жер деген тыртык болуп калат го. Ал жерде канайлануу жакшы болбойт, көбүнчө сезимдүүлүк кетет кесарево болгон кыздарда. Тескерисинче алар да жазуу керек. Ал эмес бойдок кыздар дагы сөзсүз жазуу керек. Гимнастика кыймыл сөзсүз болуп туруу керек. Демек кыймыл болуш керек боюнда бар кезде деле. Ошондо жеңил төрөт болот. Мурда эле элибизди айтып келейин да, кыймыл тап жүрүп эле төрөп койгонбуз. Ооба. Түшүнүктүү. Ошол азыр айымдарда аябай көп көйгөй бар. Жогоруда айтып кеттик, запор, жатындын ылдыйлашы сыяктуу, ошондой эле геморрой оорусу да көпчүлүк айымдарды кыйнап келет. Геморройду интим гимнастикада кетирүүгө болобу? Бул органдар бири-бирине байланыштуу. Мисалы, запор болгондор балким геморрой болуусу мүмкүн. Геморрою бар кыздардын запор болуусу мүмкүн, зараза чыгып кетүүсү мүмкүн. Себеби астыңкы органдардын баары бири-бирине байланышкан. Эч качан бул жерде деген алдыңкы арткы булчуң деп чектебейбиз. Арткы булчуңдарга, астыңкы булчуңдардын баарына биз көнүгүү жасайбыз. Көнүгүү жасаганда баардык көйгөйлөрүн чече алат. Бул алдыңкы жыныс булчуңдарга иштегенде, анус булчуңдары дагы, геморрой дагы өз ордуна келет алаң калуусу менен. Түшүнүктүү. Силайым азыркы айтып өткөндөрүңүз бүт баары пайдалуу болду деп ойлойм айымдарыбызга.
Сизге болсо келип чоң рахмат. Эгер сиздер төрөтүңүздөрдүн жеңил болосун кааласаңыздар жана разрывсыз төрөйм десеңиздер, анда инче мындай СКга сөз бериңиздер. Көрүшкөнчө.